Енираева Алтын Кенжебековна 1946-жылы туулган. Бакыян айылынын тургунумун. Атам согушта 5 жыл жүрүп, 45-жылы келип, 46-жылы мен төрөлгөн экем. Азыр 30 жыл мектепте мугалим болуп иштедим. Пенсияга чыккандан кийин ушу балдарды багам деп, бош отура албай кийистен ардекелерди жасадым. Шырдамал шырыдым, кийистерди жазадым. Ала кийиз жерде көчөдөн өткөн бала чака комшулугунун кыскыргандарын чакырып алып, өзүм бала чакам менен кошулуп, ошолорду тээп, боеп, иш кылып колуман келгенин баарын жасадым да. Азыр да бош отурбай, колуман ушу илгери эле токчу элем крючок менен. Анан азыр да ошо крючок менен ардекелерди токуйм. Көйнөк, кофта, детский кийимдерди, береткаларды, шапкаларды иш кылып ютубтан көрөм дагы, ошо кандай айтса ошондой кылып токуп берем. Анан жөн отурбай Бакыян айылында Ак элечек апалар деген шайыр апалардын тобу бар. Ошого катышам, 2 жакка барып алар менен түрдүү мероприятияларга катышам. Иш кылып азырынча баскан турганым тың эле, Кудайга шүгүр. 80ге чамалап калсам дагы азыр карыдым деп карып калдым го, анан кийин жатып алган жокмун да. Огороддорду караштырам, эшиктин алдына гүл тигем, үйлөргө гүл өстүрөм, иш кылып эч отурганга мен убактым жок. Ушул жакшылык тилейм эл журтка, тынччылык болсун, эч жакта согуш болбосун, эл аман, журт аман болсун. Мынакей жакшы заманда жашап атабыз, Кудайга шүгүр.